Тектеш элдин тарыхый шаары биздин делегацияны бир иш-чарадан экинчи иш-чарага кечиктирбей алып бара жаткан айдоочу айым менен кыргыз-татар алакасы тууралуу маек курдук. Рушана, да, вас зовут? А я Равшания. Равшания. Татарша. Татарша Равшания. Кыргызча болсо Раушан болот. Давайте тогда я задам вам вопрос на кыргызском языке, и мы узнаем, насколько наши языки похожи. Ярый. Мен татарша или русча сөйлейм? Сиз татарча сүйлөйсүз. Ярый. Качаттан бери сиз айдоочу болуп иштейсиз? Машина эртем, 20 жылдан артык. Казань шаарынын тарыхы жөнүндө кыскача айтып бериңизчи. Казань эмнени билдирет? Казанбы же Казань? Казан, албетте, анын түгел кайдан чыкканы белгилүү түгел. Казан риваятлар боюнча Казан алганнар һәм инде менә шушы утсыз, ушаксыз су кайнап чыккан Казанда һәм менә шул тирәдә шәһәр барлыкка килгән дип әйтәләр. Казан дип атаганнар дип. Шундай риваятлар күп, әлбәттә. Кыргызстан жөнүндө эмне билесиз? Әлбәттә, ул безнең уртаклыгыбыз. Татар теле һәм кыргыз теле охшаш, төрки телләр. Бездә бер дин, ислам дине һәм әлбәттә Чыңгыз Айтматов. Кыргызстанда болдуңуз беле? Кыргызстанда булганым юк. Менә минем туганнарым Ош шәһәрендә яшиләр. Ош шәһәрендәме? Ош шәһәрендә яшиләр. Һәм алар кайткан саен әйтәләр иде. Бездә шундый матур, Иссык күлгә килегез. Бишкек шәһәренең күрсәге сез тау итәгендә урнашкан матур шәһәр. Килегез дип. Менә хәзер инде бездә консульство да бар, әйме? Татар һәм кыргыз халкына мәдәният багланышларында, экономикада, инде туризмда булачак. Сезне без Казанга, Татарстанга чакырабыз. Кыргыз халкын һәм Кыргызстанда яшәүче татар халкын һәм үзебез дә әлбәттә сезгә барырга тырышырбыз. Чоң рахмат маегиз үчүн. Расыл билдирәбез. Кызыктуу маектен кийин биз иш-чара болчу имаратка да жетип келдик. Жакта Кыргызстандын жаңы консулдугу ачылып жатат. Жардам берип жүрөсүз. Калып келесиз. Жака. Рахмат. Доброе утро. Бул жакта ачып коюшсузбу? Келиңиз бай. Эки өлкө алакасы күн сайын арты бара жатканын ушундан билиңиз. Казань шаарында Кыргызстандын башкы консулдугу ачылып, иш-чарага Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев жана Татарстандын бийлик өкүлдөрү катышты. Консулдук Казань шаарында иштеп жаткан 10 миңден ашуун кыргызстандыктарга, студенттерге кызмат кылып, мурдагыдай Москвага каттабай, кагаз иштеринен сырткары жумуштарды бүтүрүүгө да кызмат кылат. Көпкө күткөн долгожданный открытие. Вообще бул көп жылдан бери күткөн себеби деген башка консулдуктар бар. Казакстан, Өзбекстан. Анан азыр биздин кен консулдук ачылып атканына биз абдан сүйүнүктүү болуп атабыз. Биздин өзүбүздүн жарандарыбыз алардын көйгөйлөрү болчу. Алар көйгөйлөрүн эмесин чечиш үчүн Москвага барып, жакын региондорго чечишибиз. Анан ошого азыр ачылган абдан сүйүнүктүү болуп атабыз. Эми көп көйгөйлөр чечилип, абдан бири-бирибизге жардам берип, диаспора генерал консул жардам берүүгө аракет кылып атабыз. Эми ар кандай көйгөйлөрдү Москвага барбай, Кыргызстанга барбай, ушул жерден чечебиз деген ойдобуз.